Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары. Sizler менен мен Бакыт Сулайман. Алыскы Россиянын Санкт-Петербург шаарынан бүгүн 2020-жылдын 2-октябрь күнү кайрылуу жасап өзүмдүн каналымдан чыгып жатамын. Бүгүн ушул 2-октябрь акыркы үгүт иштерин жүргүзүү күнү. Бүгүн ушундай дагы сиздерге үгүт иштери менен кайрылып, эртең болсо Кыргызстанда ушул жымжырттык күнү эч кандай үгүт иштерин жүргүзүүгө мыйзам мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан бүгүн дагы бир жолу сиздерге мен кайрылуу жасап, туура жыйынтык чыгарыңыздар деп айтып кетем. Анткени кыргыз элинин, кыргыздын келечеги, кыргыз жеринин, кутмандуу кыргыз жерибиздин келечеги чечиле турган учурга жетип турабыз. Достор, туура чечим чыгарсак, канчалаган көптөгөн кыйналып жаткан адамдарды акчанын күчү менен өздөрүнүн тарабына тартып алуу бийликчил партиялар тарабынан, ошол эле мекеним Кыргызстан, биримдик жана башка бир партиялар тарабынан ушул элдерди сатып алуу фактылары болгондуктарын элдер айтып эле жатышат. Мына бүгүн Ош шаарында 4 оппозициячылык маанайдагы партиянын адамдары президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун өзүнө кайрылуу жасашты. Эмне себептен ушундай чаралар көрүлбөй жатат? Ушундай фактылар болуп жатса дагы бийлик өкүлдөрү, күч органдары бармак басты, көз кысты кылышып, кандайдыр бир адамдардын кызыкчылыктарын коргоп, ушундай адилетсиздиктерге барып жатат. Эмне себептен ушундай фактылар болуп жатса дагы иштер козголуп, ошол Борбордук шайлоо комиссиясында бул маселелер каралбай жатат дешип, ачык эле айтып, өз талаптарын коюп жатышат, достор. Тилекке каршы чындык ошондой болуп жатат. Баягы мурдакы болуп өткөн сатып алуулардан дагы күчтүү бул 2020-жылдын октябрындагы шайлоо өтө ыплас технологиялар менен башталып жатат, достор. Ошондуктан эртеге бир мына кече күнү көрдүңүздөр, кандайдыр бир күчтөр ушул мамлекетти олку-солку кылууга, элдин ичинде революция жасоого аракет кылган экен. Жакшы, ошол бийлик органдары кармап, аларды азыр чара көрүп, 26 адам экен деп, анын ичинен 4-5-өнү камашып, биз социалдык желелерден көргөнбүз, ушул эмне болуп бара жатат деп. Ушундай күчтөр пайда болуп, ушундай мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, тополоң кылып жиберүүгө аракеттенип жатышат. Бизге, достор, 3-чү революциянын, 3-чү тополоңдун эч кандай кереги жок. Биздин мамлекет көтөрө албайт. Эл аралык аренада биздин зоболообуз абдан түшүп, инвестициялык жактан башкалардын келишине дагы тоскоолдуктар болуп, мындай тополоң мамлекеттин, мындай стабилдүүлүгү жок мамлекеттин бир бизнес партнерго жараксыз деп бизден ушундай инвестициялар дагы качып, зоболообуз түшүп бара жатат, достор. Эч кандай 3-чү революциянын, тополоңдун кереги жок. Ал жөнүндө ойлонбошубуз керек, достор. Бардыгын эволюциялык жол менен ушул мына шайлоо биздин тагдырыбызды чечиш керек, достор. Мен жеке оюмда ошондой, эч кандай бир тополоң кылып, ызы-чуу болуп, мародерчулук кылып, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирип, эл арасында, башка мамлекеттердин арасында биздин дагы башыбызды жерге каратып, ушундай нерселердин болушун мен каалабайм. Бардык нерсе мыйзамдын чегинде гана болуу керек, достор. Мыйзамдын гана чегинде. Ушул туура чечим чыгаргыла. Анан эле өзүбүз 5000 сомго, 10.000 сомго сатылып, өзүбүз ошондой форма-экилерди ары-бери жылдырып, мына кече ушул социалдык желилерден көрдүк, бир аял 21 жерге өзүнүн форма-эки ушул көчүрмөсүн жылдырыптыр. Ушундай фактылар ушул элдин ичинде, өзүбүздүн ичибизде болуп жатат. Ошондуктан эртеге туура чечим чыгарып, акчаны алган болсоңор дагы, башка кылган болсоңор дагы, бирок ошол кабинанын ичине киргенде өз абийириңер менен өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөгү партияларга шайлооңорду суранып кетемин, достор. Сиздерди эч ким зордуктай албайт. Ошол административдик күч менен зордуктаган адамдар дагы сиздердин жаныңыздарда барып туруп, сайып моуну шайлагын деп айтууга эч кандай моралдык жактан дагы, мыйзамдык жактан дагы алардын эч кандай укугу жок. Ошол жерге киргенде өзүңүздөр ушул келечек үчүн туура чечимиңиздерди чыгарыңыздар, достор. Ошол андан кийин
Dagы bir ayta ketчү nerse, men ушул мына ушул азыркы кезге чейин бүтүн Кыргызстан саясий партиясын абдан колдоп келдим. Ушуларды колдоп, өз чын дилимден сиздер ойлогондой кээ бир айтып жатат, көп акча берип койгон окшойт, андай мындай деп. Бир тиын акчасы жок эле ушул партияны колдоп, ушул партияны тарапташтарынын айткандарын чыгарып ушинтип келдим. Эми дагы бул бүтүн Кыргызстан партиясына, жана башка оппозициялык маанайдагы партияларга мен чоң ийгиликтерди каалаймын. Ушул шайлоо өнөктүгүндө бир заман оңолсо, кыргызыбыз оңолсо деген мен тилектерим бар кыргыз элинин оңолушуна. Ошондой эле бул жерде айта кетчү нерсе, элдерден ушундай кечээ күнү дагы жазышыптыр. Адахан Кимсенбаевич Мадумаров өзү дагы айткан, ушул башка партияларга деле тиешелүү, ушул оппозициячыл маанайдагы ушул өзгөртүүнү каалаган партияларга ошол өздөрүнүн байкоочулары шайлоонун аягына чейин ошол жерде шайлоо участоктарында туруп, кетип калбай, активдүү болуп, ушул бурмалоого жана башка нерселер кандайдыр бир биз билбеген бир механизмдер менен бурмалап коюшу мүмкүн да достор. Ошондуктан ушул акырына чейин ошол байкоочулар айрыкча туруп берип, айыл жерлеринде, башка жерлерде чын жүрөгүңүздөрдөн ушул аягына чейин туруп берсеңиздер, ошол качан жаап кеткенге чейин ошол жерде туруп ушуну элдер суранып жатышат. Андан кийин дагы ушул оппозициячыл маанайдагы партияларга айта кетчү нерсе, абдан кара пиар, айрыкча кечээ Чоң Азат партиясындагы партиясынын башкы лидерлерине чоң бир информациялык маалымат атакасы башталды. Кечээ күнү көрдүңүздөр, ушул Чоң Азат партиясынын лидерлери Максатбек Мамыткановго, Сыймык Жапыкеевке каршы материалдарын топтошуп жүрүшкөн экен. Ошолорду жаргызабыз деп ар кандай бир нерселер болуп өттү. Бирок ушул Чоң Азат партиясынын тарапташтарына айта кетчү нерсе, багытыңыздардан кайтпай, дайыма ушул жигиттерге ишеним менен ошол шайлап берүүңүздөрдү мен суранамын. Ушул оппозициячыл маанайдагы мен бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп жатамын биринчиден, экинчиден ушул Чоң Азат партиясы, Ата Мекен партиясы, ушуларды мен чыныгы бир мындай оппозициялык маанайдагы партиялар деп эсептеймин. Бирок тилекке каршы ар кандай бул партиялардын арасында дагы келишпестиктер бар. Бирок ушулар баары бир кандайдыр бир деңгээлде мен элдин тарабын талашат деп ойлойм. Андан башка кээ бир майда партиялар азыр партия болмуш болуп шайлоонун алдында чыга калышты. Алар мындай гана документте жаткан партиялар, аларга шайлоого барбай эле, мындай аларга шайлабай эле ушул мен айткан жогорку партияларга шайлап беришиңиздерди ушул акыркы бүгүнкү үгүт иштеринен пайдаланып айтып кетемин достор. Биздин партияларыбыз, чыныгы партиялар бар ушул Кыргызстанда. Ата Мекен, бүтүн Кыргызстан, ушул Чоң Азат партиясы айрыкча акыркы кездерде ушинтип чыгышты. Бул качантан бери келе жаткан, элдин ичинде жашап келе жаткан идеячыл адамдардын партиялары да. Андан башка дагы мафиялар бар бийликке келиш үчүн. Ар кандай көпөс байлардын мүмкүнчүлүктөрү бар адамдардын, административдик ресурсту пайдалангандардын ушул бийликке келүү үчүн атайын саясий фирмалар да буларчы. Андан кийин жөн эле ошондой мафияга окшогон дагы жөнөкөй гана саясий ошондой бир фирма, мындайча айтканда ООО деген сыяктуу ушул юридикалык каттоодон өтүп коюп эле шайлоого эптеп жетүүгө мүмкүнчүлүктү талашкан ушундай папкада жаткан партиялар бар. Алар дагы кимдер экендиктерин мына азыр шайлоо өнөктүгүндө 16 бир ушундай партия дегендер чыгып жатат. Анын ичинен канчасы партия, канчасы мафия, канчасы саясий фирма экендиктерин өзүңүздөр жакшы билесиздер достор. Ошолордун баардыгы азыр күрөшкө аттанып, акчанын күчү менен, башканын күчү менен бара жатышат. Биз туура чечим чыгарышыбыз керек. Кыргыздын келечеги, кыргыз элинин келечеги бул жерде чечилип жатат достор. Ошондуктан туура чечимди чыгарып, кабинага киргенде дагы бир жолу айтам,
өз абийиңерди мындай алдыга коюп, эми акчаны алган болсо алгандырсыңар, ал акча алганыңар алар силердин акчаңар. Ошол бай партиялар таратып жаткан акчалар ушул элдин акчасын ушул кезге чейин уурдап 30 жылдан бери чогултуп жүргөн акчалары, аны алсаңар, андан бир чочубай эле алган болсоңор ошол өзүңөрдүн акчаңар болгон, бирок кабинага киргенде ошол эл тарабындагы партияларды шайлап, ушул өзүңөрдө, жүрөгүңөрдө Кыргызстан деген мамлекетибизде кандайдыр бир өнүгүүгө салымыңыздарды кошуп кеттиңиздер. Сиздер менен мен бүгүн Бакыт Сулайман болдум. Дагы кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар достор.